урматтуу күйөрмандар, жана ошондой эле келечектен көптү үмүттөндүргөн биздин жаш абитуриент достор, мен азыркы учурда Ош мамлекеттик университетинин бизнес менеджмент факультетинин бизнес информатика адистигинин 2-курсунун студентимин. Биздин 2016-жылкы эң алгачкы мыкты бүтүрүүчүлөрдүн бири, жана ошондой эле 2019-жылдагы мыкты жетекчилер ийриминин жеңүүчүсү, республикалык сынакка жолдомо алган. Азыркы учурдагы Ош шаарындагы номер 52 мектеп лицейинин информатика адистигинин мугалими Бектурган агайыбыз менен маек куруп, кыскача сурообузга терең жооп алууну чечтик. Бизнес информатика адистигин аяктаган соң кандай ийгиликтерге жетиштиңиз, ошол боюнча кыскача маалымат бере кетсеңиз. Мен 2016-жылы Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультетин ийгиликти аяктадым. Аяктаган соң ошол Ош шаарындагы номер 52 кыргыз түрк достук аттуу мектеп лицейине информатика мугалим болуп кабыл алындым. Негизи албетте кайсы бир учур болбосун, аны бизде көпчүлүк айтат ийгиликтерде, бирок мен бул жерде аларды айтар элем. Мен үчүн бир жетишкендиктер болуп десем жаңылышпайм. Киргенден баштап бул жерде мен өзүмөн устаттардан же болбосо бул жерден өзүм дагы көптөгөн нерселерди үйрөнө алдым. Себеби бул жерде менден улуу агайлар, эжекелерден билбеген нерсени билип дегендей. Анан ошол эле кирген жылы бизде жаш мугалим конкурсу уюштурулду. Ошол жерде дагы өзүмдүн жигердүү катыштым. Жана ошондой эле 2016 жана 2017 окуу жылында Ош шаардык билим берүү башкармалыгы мугалимдердин диагностикалык аттестациясы, башкача айтканда мугалимдердин билимин баалоо сынагын уюштурду. Ошол жерде дагы мен өзүмдүн жетишкендигим ошо информатика адистигинен шаардык деңгээлде 1-орунду алдым. Жана ошондой эле бизде акыркы мезгилдерде ошол эле жылы 2017-2018 жылдагы бизде кайрадан мугалимдер диагностикалык сынак уюштуруп, ал жерде дагы шаардагы алдыңкы 10 мугалимдин катарына кирдим. Алай ушул акыркы угушубуз боюнча, кабар боюнча сиз Түркия өлкөсүнө барып билим алып келдиңиз. Ошол боюнча бизге кененирээк маалымат бере кетсеңиз. Жалпы жамааттын колдоосу менен мен дагы Түркия Республикасына барып билим алып келдим. Билим алуу ине менен кудук казгандай деп бекер айтылбаган чыгар. Ошол сыңары мен дагы ал жактан көптөгөн нерселерди үйрөндүм. Жана үйрөнгөн нерселеримди бул жакта Ош шаарында жалпы мугалимдерге билими жайылып жаткан учурум. Алай сизге дагы бир суроо бере кетсем, мындан 10 жыл мурункуга караганда азыркы учурда мектепте деги эле билим системасында кандай өзгөчөлүктөр байкалды? Жакшы суроо бердиң. 2019 жыл Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Шариповичтин буйругу менен өлкөнү өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланбадыбы? Ошон үчүн ал санариптештирүү деген эмне? Бизде жаңы технологиялар менен иштөө, же санариптик экономика, же санариптештирүү деп өзүбүзгө мындай белгилүү термин. Ошол сыңары биз дагы окуучулардын олимпиадаларын болсо электрондук түрдө же башкача айтканда компьютердин жардамында өткөзүп жатабыз. Ал жерде 10 жыл деп сен өзүң жакшы айттың, 10 жыл артка кайрыла турган болсок, кагаз менен алчу эле, кадимкидей эле. Бирок азыр биз компьютердин жардамында алып тесттерди баардык предметтерден компьютердин жардамында болуп атат. Анан дагы бир жакшы жетишкендигибиз, ай сайын бизде ОДУС деп коет, окуучулардын диагностикалык сынагын жүргүзүп жатабыз. Аны дагы биз жөн гана электрондук телефондун жардамында эле кадимгидей кагаздарды чыгарабыз да телефондун жардамында текшеребиз. Жана аны болсо интернетте өздөрү болсо үйүндө болбосун, кайсы дүйнөнүн булуң бурчунда болбосун, канча балл алгандыктарын интернеттен эле көрө алышат.